Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кубанычбек Кадыровдун кезектеги жолугушуусу Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда болуп өттү. Мени колдоп койсоңуздар буюрса 3 айда келип, эмне кызмат кылганымды, эмне иш кылганым отчет берип турам, келип туруп. Бирок ар бир айылга келиш кыйыныраак, кыдырып Жети Өгүздү 3-4кө бөлүп, чоң чогулуштарды өткөзүп, отчет берип, сиздердин чечилбеген маселелерди баарына жеткизип турам. Кубанычбек Кадыров айылда төрөлүп өскөндүктөн элет элинин көйгөйлөрүн жакшы билерин айтат. Андыктан программаларынын басымдуу бөлүгү калктын турмушун жакшыртууга багытталган. Мына Кудай буйрса биздин программада көрсөткөнбүз. Мына Сары жазды билесиздер. Сары жазга кез салсак, Ысык Көл областы толук жабат. Агайын туугандар. Мына ошону ишке киришибиз керек. Айылда өскөм мен. Айылдын маселесин билем, айылда оккам. Мына бүгүнкү күндө жаштардын жери жок үйлөнсө. Бир үйдө 2-3 келинден жашап атат, же калппы. А жерди ким алып кеткен? Мурунку акимдер, губернаторлор, көпөстөр, байлар бөлүп алышкан. Эмне үчүн алар 30-20 гектардан алыш керек? Эмне үчүн тигилерге жер болбош керек? Сиздер колдоо көрсөңүздөр, мыйзам негизинде жакшы мыйзамдар жазып, ошо жерлерин баарын алып туруп жаштарга бөлүп бериш керек. Положение үй салышсын, өзүнчө жашасын ата-энесинен кишилер. Күчүсү калат үй бүлөсү менен. Жергиликтүү тургундар Ата журт Кыргызстан партиясына, анын ичинде 10-чу катарда бара жаткан Кубанычбек Кадыровго ийгилик каалап ак бата беришти. Эми эл журтуңар болсун, оңоргул алтыным. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Тилегениңерди Алла Таалам берсин. Ыраазымын. Мына Кыргыздын элдик балдар, элдик кызынан болуп суралдыга этейин. Элиңерди колдогула, бактылуу болгула. Программаң жакшы экен, сеники да жакты. Колдойбуз. Өсчү бала экенсиң, сен да Кудай тилегиңерди берсин, ден соолук берсин, ак жолго алайлы. Келечектен үмүт өтөлү. Ушуларга ак жолго алайлы. Келечектери кең болсун. Кыргыз эли менен бирдикте колтукташып заманыбызды өзгөрткөнгө чоң салымдарын кошкон жигиттерден болсун. Жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыл болсун. Кудайым өзү колдоп, келечекте эмдиги жылы болсо жогорку кеңештен көрөлү. Жерлерди кезип элдин ак батасын алып жаткан талапкер Кубанычбек Кадыров бирге болсо күчтүү болобуз ураанын жактайт жана алдыда кыргыз эли колдоп берерине ишенет. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык Көл облусу.